Кыргызстандын Соода өнөр-жай палатасынын президиуму 15 декабрда палатанын төрөгалыгына талапкерлигин койгон 9 кишинин ичинен бардык талаптарга жооп берген 3 кишинин талапкерлигин жактырды. Алардын бири экс-премьер-министр Темир Сариев. Арбаңыз урматтуу көрөрман, бүгүнкү берүүбүздө мурдагы өкмөт башчы Темир Сариевдин декларацияларына жанагы таандыктелген фирмаларга байлыктарына токтолобуз. Бизден алыстамаңыздар, кызыктын баары алдыда. Мурдагы өкмөт башчы Темир Сариев 1963 жылды 17 июнда Чүй облусунун Сокулук районунун Төш булак айылында төрөлгөн. Жогорку билимди 1989 жылы Кыргыз улуттук университетинин экономика факультетин бүтүргөн. Эмгек жолу 1983 жылы Аламүдүн тери фабрикасында экспедитор болуп иштөө менен баштаган. 1987 жылы экономист кызматын ээлеген. 89-91 жылдары партиялык кызматта турган. 91 жылдан тарта Кыргыз товар сырьё биржасын негиздеп, анын биринчи президенти болуп, аны 95 жылга чейин жетектеген. 1995 жылы Тотон каржы өнөр-жай фирмасынын мүдүрү. 2000-2007 жылдары жогорку кеңештин 2 чакырылышынын депутаты, бюджет жана каржы комитетинин мүчөсү. 2005 жылы Кыргызстандын конституциялык кеңешинин мүчөсү болгон. 2011 жылдын 24 декабрындагы президенттин буйругу менен экономика жана монополияга каршы саясат министри болуп дайындалган. 2015-2016 жылдары Кыргыз өкмөтүн жетектеген. 2021 жылдын август айында УКМК кумтөр боюнча тергөө аракеттеринин жыйынтыгы жана алынган далилдер боюнча мурунку премьер-министр Темир Сариевди кармашкан. Расмий билдирүүдө Сариев экономика министри болуп турганда, бир эле убакта тийиштүү мамлекеттик комиссиянын төрагасы болуп туруп, кумтөр кениндеги иштин экологиялык зыянынын суммасын азайтып койгон. Натыйжада мамлекет эбегейсиз чоң зыян тартты, муну тергөө аныктады деп жазылган. 1 май райондук соту бөгөө чарасын карап, Сариев 1 айга УКМКнын убактылуу кармоочу жайына камалган. Ал эми арадан 3 айдан ашык убакыт өткөндөн кийин тагыраагы 20 ноябрда Бишкектин 1 май райондук соту Темир Сариевди эч жака кетпөө телкаты менен бошоткон. Эми экс-премьер-министрдин өкмөттү жетектеп турганда тапшырган декларацияларына көз чаптырсак. Темир Аргенбаевич премьер-министр болуп дайындалган 2015 жылы 1 миллион 585 миң сом киреше тапкан, аянты 264 чарчы метрди түзгөн турак жайды көрсөткөн. Ал эми туугандар болсо ал жылы болгону 252 миң 915 сом табышкан. Аянты 110 чарчы метрди түзгөн батир жана 103 чарчы метр болгон дача үйү бар. Башка мал мүлктөрү, автоунаалары жана башкаларын көрсөткөн эмес. Ал эми 2016 жылы болсо Темир Сариев былтыркы жылга салыштырмалуу 62 миң сомго аз киреше тапкан, жалпысынан 1 миллион 522 миң сом. Турак жайдан былтыркыдай эле аянты 264 чарчы метрди түзгөн үй. Жакын туугандары болсо 2016 жылы 2015ке салыштырмалуу 70 миң сомго көбүрөөк каржы табышкан. Жалпысынан 320 миң сом. Турак жайдан болсо аянты 103 чарчы метр болгон дача үй калган, башка жаратылуу эч кандай маалымат жок. 2013 жылдагы айрым сайттардын жарыялаган маалыматтары боюнча Кыргызстандагы эң бай адамдардын катарында Темир Сариев да бар. Ал 17-нчи сапта турган. Анын байлыгы 200-210 миллион долларга бааланган. Мындан улам Сариев премьер-министр болгон 2 жылда тапшырган декларацияларында анык кирешесин көрсөткөн эмес деген жыйынтыкка келебиз. Эми След Политмер KG порталынан алынган маалыматтарга ылайык Темир Сариев бир канча фирмаларда үлүштөр болгон. Кээ бир бирикмелерде директор катары көрсөтүлгөн. Алардын бири Кыргызский парламентарий против коррупция коомдук бирикмеси 2005 жылы түптөлгөн. Бул коомдук бирикменин негиздөөчүлөрүнүн катарында өлкөдөгү белгилүү саясатчылар бар. Ошондой эле Темир Сариев Ак Шумкар саясий партиясынын негиздөөчүсү. Мындан тышкары 3 жоопкерчилиги чектелген коомдо Темир Сариевдин катыштыгы болгон, бирок алардын ичмердүүлүгү токтотулган. Урматтуу көрүүчү, мурдагы премьер-министр Темир Сариев тууралуу учка кеп козгодук, кирешелерин, байлыктарын көрсөткөнгө аракет кылдык. Кийинки берүүдө көрүшкөнчө аман болуңуздар.